Мына мен ламбаны алдым. Сол балдарла бир айтканда бул аферист, мошенниктер да мен ишенген эмес элем. Матиев учурда миллион сомго жакын каражатымды бербей жүрөт деп чекит медиага кайрылды. Мен билген менден башка да көп эле киши бар экен да. Бизнесте болуп турат эми бул деген пирамида анан же бир криптовалюта деген эмес. 1.400.000 сом менен алмаштырганда ушундай болот. Ошо урушуп талашып отуруп $5.000 берди да. $1.300.000 плюс-минус расходдор менен ошо ушунча кетиптир, тирайтептир, безвозвратно. Канча адам бар дагы азаматтан тышкары? Общий сложности караганда 20 миллионго жакын акча бар дейт. Канча адамдыкы ошондо? 20 чакты адамдыкы да? Ал ошо иштеп атканын бардыгын жарыя кылып атат Instagram, TikTokто. Бирок TikTok, Instagramда биз жазсак, биз ошо блок кылып койгон да. Ага чейин бизнес баштаганда өзүм Илизияда болуп жүрөтмүн да. Мени баары тааныйт. Ошону күздөн бери эскертип келатабыз, акчаны берген жок да. Адамдардын акчаларын кармап аткан үчүн мындай жоопкерчилик сезесизби, моралдык жоопкерчиликти? Албетте. Көрсөт ошодон пайда табабыз деп акчаны алат экен, алгандан кийин башка жака котор да, башка жака котор ошондой экен да. Кантип болуп кетиш керек? Инстаграмдагы жалтыраган жарнамалардын артында чыныгы жашоогандай, социалдык тармактардагы баш айланткан ийгилик дайыма эле чындыкка дал келе береби? Акчаларын жетишкендиктерин ашкере жарнамалаган ишкерлердин бири Султан Матиевдин Инстаграм баракчасында 100 миңден ашуун катталуучусу бар. Буга чейин ийгиликтүү ишкерликтин сырлары менен байма-бай бөлүшүп келген блогердин видеолорун Инстаграмда 100 миңдеген, YouTube каналында 10 миңдеген колдонуучулар көрүп турган. Кантип болуп кетиш керек? Силер барда бизнес өнүгүп атат, өсүп атат. Сип деген уже зернышко убакыты. Бул жерде 1000 сом менен көрөсүң. 1000 сомдон 10 сом табып келдиңиз. Жакында эле Матиев Африкада 8 айдан бери жүргөнүн, бул аралыкта $1.300.000 чыгым болгонун айтып чыкты. 8 айдын ичинде миллиондон ашык тередет экенбиз, миллиондон дальше санаган эмес элем. $1.300.000 плюс-минус расходдор менен ошо ушунча кетиптир, тирайтептир, безвозвратно. Бирок ага чейин жалтыраган жарнамага ишенген жарандардын бири Матиев учурда миллион сомго жакын каражатымды бербей жүрөт деп чекит медиага кайрылды. Ал эми Матиев менен байланышканста ал бул маалыматты четке какпай, андан да башка жарандарга каражатын кайтарып бере албай атканын айтып, учурда 20 миллион сомго жакын карзы бар экенин билдирди. Эмесе сөз башынан болсун. Майларда болчу, майларда жарнама кылган болчу, анан кийин алдан мурун тааныйт элек да негизи, анан кийин ошо менен таанышып сүйлөшүп дагы жакыныраак, анан кийин ал айтты да ушундай курьерный служба ачып атамын, Айла Экспресс деп. Анан доставка кылабыз, ар бир доставкадан 7 сом түшөт, 7 сомдун 2,5 сому сага бөлүнөт. Ошого бизге бир аз акча жагынан жетпей атат. Акча болсо ошо кайрылып инвестор болуп салбайсыңбы, ай сайын дивиденд кылып чыгарып берип турам, кайра келишим бүткөндөн кийин толук акчаны чыгарып аласың деген да. Анан ошого мен бир жума ойлонуп отуруп, анан кийин макул болуп салганмын. 25-июльда салган экенмин. 9 айга келишим түзүп, 9 айга салганмын да. 9 айга салганмын. Ошо 9 айдын 7 айын толук дивидендин берди. Анан ага чейин эле негизи 2 ай мурун эскертип койсоң, кайра акчаны толук кайтарып беремин деп аткан. Ошону күздөн бери эскертип келатабыз, акчаны берген жок да. Анан кийин келишимдин убагы да бүтүп калды. Майда бүтүш керек эле, майда бүткөндөн кийин толук акчаны кайтарып берген жок. V-Project басылмасы Султан Матиевди жаңы идеялары менен шыктандырган өлкөдөгү ийгиликтүү ишкерлердин катарына кошкон. Басылма ишкерди гастрономия, спорт жана медиа тармагын айкалыштырган адам катары сыпаттап, элди бириктирген долбоорлорду ишке ашырып келерин, өлкөдөгү спорт тармагын колдоорун белгилеген. Ага чейин бизнес баштаганда өзүм Илизияда болуп жүрөтмүн да. Мени баары тааныйт. Башында келишим боюнча 1.400.000 сом салганбыз. Ошонун кече жакында ошо урушуп талашып отуруп $5.000 берди да. Ошондо мурунку доллар менен болгондо $16.000 болчу да, 1.400.000 сом. Ошонун $5.000 берип атат да. Ошондо азыркы учурда $11.000 калды да. Менден башка да ошо экөө экен, мен билген менден башка да көп эле киши бар экен да. Көрсө бардыгынын системасы ошондой эле экен да. Элдерди жакшы жарнама кылып, бир нерсени көрсөт, ошодон пайда табабыз деп акчаны алат экен, алгандан кийин башка жака котор да, башка жака котор ошондой экен да. Кийин түшүнүп калдым да мен да. Айла Экспресстин тарыхында знаменательный бир күндө турабыз. 1 жылдан ашык иштеп туруп, Ушу Айла Экспресс болду, курьерская служба. Бул болсо мурун эле келген бизде.
пробный партия 13 штук заказ бергенбиз Айла Экспресске. Келишим 2025 жылдын июль айында Айла Экспресс жоопкерчилиги чектелген коомдун директору Султан Матиев менен жеке жактын ортосунда түзүлгөн. Матиев аталган компаниянын директору катары инвестор берген 1 миллион 400 миң сомду жеткирүү кызматын түптөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган максаттарга жумшоого милдеттендирилген. Бүгүн 11 июль 2025 жыл Азамат байке бул жакта Сизекоско видео фиксация. Мен бул жакта Султан Матиев. Айла Экспресске Азамат байке 1 миллион 400 сом 1 миллион 400 миң сом салды, договорду подписывать эттик эки экземплярда. Бирөөсү болсо бизде калат, бирөөсү болсо Азамат байкеде калат. Эки экземплярда. Условиялар боюнча кыскача айтып кетейин. Ар бир заказдан 2,5 сомдон беребиз прибыльдан. Договор болсо 9 айга түзүлдү. 9 айга? Ооба, 9 айга түзүлдү. 1 миллион 400 миң Айла Экспресстин выкупуна. Анан кийин условиялар боюнча кандай? Минимально 22 миң заказга берилет, ошондо 45 миң сомдон башталып, заказ көбөйгөн сайын прибыль да көбөйүп кетет. Ар бир заказды ошондо 2,5 сомдон бөлүшөбүз. Основной суммага бул договор боюнча ОСО жооп берет, ОСО Айла Экспресс. Бул видео боюнча мен ответственность основной суммага алып атам мына 1 миллион 400 миң сом менен алмаштырганда ушундай болуп атат. Форс-мажорный ситуацияларда кандай болот? Основной сумма кайда кайтарып берилет, ошол күнгө чейин прибыль саналат да, ошол кошо кайтарып берилет. Биз Юстиция министрлигинин маалымат базасынан Матиев Султан Талгатовичтин намына катталган 6 компанияны таап алдык. Алар Toby Fox, Island City, Island Fabric, Ayla Flowers, SM Holding жана Ayla Express аттуу компаниялар. Ayla Express жоопкерчилиги чектелген коому 2024 жылдын февраль айында каттоодон өтүп, 1 жыл 1 айдан соң кайра катталган. Компания жеткирүү кызматы, башкача айтканда, почта жана курьердик ишмердүүлүк менен алектенери көрсөтүлгөн. Ачык бюджет порталынын маалыматына ылайык аталган ишкана 2024 жылы 600 миң сом, 2025 жылы андан 6 эсе аз 96 миң сом салык төлөгөн. Ал эми 2026 жылдын 6 айында Ayla Express компаниясы таптакыр салык төлөбөгөнүн көрүүгө болот. Бизге бир жаран кайрылып атат да, сиздин ошо инвестор болуп кирген экен, Ayla Express менен келишим түзгөн экен да. Ооба. Таанысыз да, Кимиси? Негизи көппү андайлар? Мен менен түзүлгөн эмес, бирок мына уточнение керек да. Ayla Express менен түзүлгөн, мен директор болчумун, мен основательмен. Бирок бул Африкага кеткенден бери контроль кыла албаган үчүн региондордо курьерлерден хищение болуп кетти, акчачы. Региондордон Акча катып калды мындай. Акча катып калды, бирок өзүм барганда ала алам ал акча. Чоң деле акча эмес. 9 айдан кийин кайтарып берем деп жазылып турат да бул жерде. 9 айдан кийин толук кайтарылат деп. А бул келишим июльда түзүлүп атат. Ошондо эле сиз жана видео жазып атпайсызбы? Алдым мынакей келишим, мынакей акчасын алдым деп видео жазып атпайсызбы? 1 миллион 400 миң депчи. Ошондо бул 9 ай эмес, 1 жылдан ашып кетип атат да, Ооба, бул негизи мен азыр өзүм Кыргызстанда эмесмин да. Мен ноябрда кеткем. Азыр өзүм Кыргызстанда болбой калган үчүн ал жакта убагында чыкпай калды акчачы. Анан эми качан бизнесте болуп турат эми бул деген пирамида, анан же бир криптовалюта деген эмес да, бизнесте бул обычный. Ачык эле буга чейин дивидендтерин берип эле келгенбиз. Мына иштеп аткан убагындачы. ошондо эми качан бере аласыз? Мындай болжолдоп айта аласызбы? Биз эмеде сүйлөштүк ал менен. Мен таныштардан эле машинаны алып туруп, сатып туруп, ага июлдун аягына чейин чыгарып берип коем деп. Ушул айдын аягына чейин. Ушул айдын аягына чейин. Келгенден кийин өзүм ал акчаны алып алам кайда. Мындай айтканда азыр өзүм чөнтөгүмөн төлөп атам. Келгенден кийин компаниядан ал акчаны алып алам да кайда. Бул Азамат деген айтып атат да, эме деп, башка дагы жабырлануучулар бар депчи. Ошол боюнча. Ооба, компанияда көппү? Жакшы эле сумма катып калды да, мен өзүм управлять эте албаган үчүн, алыс жакта болуп калган үчүнчү. Катып калды, барып туруп ал сумманы алып алам. Канча адам бар дагы Азаматтан тышкары? В общей сложности сумма мен айтып коеюн. Жазда болсо бир өзүм 12 миллионго жакын эме кылып алгам.
Системада бар, бухгалтерский отчеттордо бар, бирок региондордо бар туруп сиңип кеткен да, мындай айтканда курьерлер жеп кеткен. Ал мен өзүм управлять ете албаган үчүн, балдарга чейин койгон үчүн жазында бир ошондой жегизгем. В общей сложности караганда 20 миллионга жакын акча барды. Канча адамдыкы ошондо? 20 чакты адамдыкы да? Жок, андан аз эле. Чечтин бергендерин берип койдум да. Жок, ошондо канча адам болуп атат? Билесиз да так санын? Так санын билбейм. Мен азыр не в курсемин да. Барып туруп такташып эме кылсам болот. Негизи сиз ошо Instagram баракчаңызда аябай чоң акчаларды тартып, чоң бизнести айтып жүрөт экенсиз да, анан адамдар ошол рилстерге ишенип, анан сиз менен келишим түзгөнү барат да, анан көбүнчө ишкерлер алар өздөрүн жарнамалабай эле ишин жүргүзө берет да, анан сиз ошол адамдардын акчаларын кармап аткан үчүн мындай жоопкерчилик сезесизби, моралдык жоопкерчиликти? Албетте. Ал ошо иштеп атканын баардыгын жарыя кылып атат Instagram, TikTokто. Бирок TikTok, Instagramда биз жазсак, биз ошо блок кылып койгон да. Биз чыгып көрө алабыз, бирок эч нерсе комментарийда жаза албайбыз да, чала албайбыз. Берки телефонуна чалабыз, бирок албайт да. Только SMS менен эле жазат, WhatsApp менен. Султан Матиевке телефон чалганыбызда ал унаасын саткандан кийин карыздарын төлөп берерин убадалады. Белгилей кетсек, ишкер Instagram баракчасында унаасын 1 жыл мурда эле сатып атканы тууралуу жар салган. Жигиттер, айымдар, мына мен ламбаны алдым. Наконец-то жеттим. Эми мен уккыла, мени карагыла. Деп баштайлы тапкандар болду. Ушундай эпичный кадрды качан тартагам деп бир мечтать этчим эле. Need for Speed'де ойногондо гаражда аркама тизип алып, кызыл, жашыл, бирөөсү для выходного дня, для комфорта. Короче, ламбаны сатканга убакыт келди. Султан 3 ай өтө элек го, уже эле сатып атасыңбы десең, ооба деп туруп кликбейттин название менен баштагым келип атат. Айтмак бул ошо просто эле соц тармак жарнамалардан эле өзүн блогер көрсөтүп, акчасы бар жана иштей турган мисалы ошо фирмаларда эмне ошондой нерселер бар сыяктуу көрүнүп, ошону жакшылап реклама кылып туруп акчасын алуу экен да. Балдарга да ишенгем да, ошо балдар бир айтканда бул аферист, мошенник да мен ишенген эмес элем да, чода. Бирок мына сырттан эле сүйлөшүп ошондой болчу эле да. Анан кийин эми толук ишендим да, ошондой деп айткан эле да. Капчыгыңызга сак болуңуз. Чекит медиага катталып чындыкты билиңиз. Сиздер менен Минасил Соронбаева болдум. Көрүшкөнчө.